Кымбаттуу бир туугандар, бардыгыңыздарга Кудай теңирдин тынчтыгы болсун. Кудайга рахмат. Анын ырайым сааттары үчүн, анын ырайым күндөрү үчүн биз бир нече убакыт аралыгында белгилүү бир себептер менен түз эфирди токтотуп турганбыз. Бирок Кудайга рахмат, кайрадан баштаганга чоң күч берди, мүмкүнчүлүк берди. Биз адаттагыдай Кудай теңирдин сөздөрүнөн биздин жашообузга керек болгон сабактарды алышыбыз керек. Дайыма анын сөздөрү менен жанданышыбыз керек. Руханий азыктын ушунчалык жогорку деңгээлдеги баалуулугу бүгүнкү күндө биздин ишенгендердин арасында, ал курчуш керек биздин ишенген машаякчылардын арасында өсүшү керек. Биздин денебизди канааттандыра турган тамак аштар керек. Суу, жей турганга нан жана башка тамактын түрлөрү. Бирок качан руханий биздин жашообузга азык керек дегенде, жогордагы суу, нан бул руханий ачкалыкты, руханий суусоону канааттандыра албайт. Анткени руханий жашообузга рухий тамактар керек. Ошондуктан биз ыйык жазуудан рухий тамактарды алып, ошону менен руханий жан дүйнөбүздү биз азыктандырабыз. Бүгүн сиздер менен сүйлөшө турган олуттуу дагы бир тексттердин бири бул Марктан болгон жакшы кабар 14-бөлүмдөн окуйбуз. Марктан болгон жакшы кабар 14-бөлүм 1-3-аяттан ылдый карай окуйм. Марк 14-3-аяттан ылдый карай. Ыйса Бетанияда пес оорулуу Шимондун үйүндө дасторкондо отурганда, айнек идишке коюлган кымбат баалуу нарттан жасалган жыпар жыттуу таза май алып бир аял келди. Ал идиштин оозун сындырып, майды Ыйсанын башына койду. Ошондо кээ бирлөр ачууланышып, өз ара жыпар жыттуу майды мынча ысырап кылуунун эмне кереги бар эле? Аны 300дөн ашык динарийге сатып, жакырларга таратып берсе болмок да, дешти. Ошентип алар аялга нааразы болушту. Бирок Ыйса аларга мындай деди: аны жайына койгула, эмнеге аны оңтойсуздандырып жатасыңар? Ал мен үчүн жакшы иш кылды. Анткени жакырлар ар дайым жаныңарда болот. Аларга каалаган убагыңарда жакшылык кыла аласыңар. Мен болсо силер менен дайым эле боло бербейм. Бул аял колунан келгенин кылды. Мени көргө койго даярдаш үчүн алдын ала денемди майлады. Силерге чындыкты айтып коеюн. Бул жакшы кабар дүйнөнүн кайсы гана жеринде таратылбасын, бул аял эске алынып, анын кылганы жөнүндө да айтылат. Биз карай турган негизги текст мына ушул. Ушул Марк эмне үчүн ушул окуяны калтырды? Мен бир нерсеге дароо маани бердиргим келет. 9-аятта силерге чындыкты айтып коеюн. Бул жакшы кабар мен азыркы таркатып жаткан Иерусалим, Самария, Жүйүт аймактарында таркатып жаткан мен тууралуу жакшы кабар дүйнөнүн кайсыл гана булуң бурчуна тарабасын. Ушул эпизод, ушул аялдын кылганы чогуу эске алынат дейт. Аял тууралуу окуя же ушул жердеги Маркта берилип жаткан 14-бөлүмдө 3-аяттагы окуя башка баардык жакшы кабарларда тең сөз кылынат. Башка айтканда 4 жакшы кабар болсо, 4 жакшы кабарда тең эске алынат. Демек бекеринен эмес. Кайсы бир окуялар, кайсы бир кереметтер бир 2 жакшы кабарда кайталанып, 2 жакшы кабарда эске алынбай калышы мүмкүн. Же ушул сыяктуу окуялар бар. Бир окуя, бир жакшы кабарда кездештиресиң, ошол эле окуяны башка жакшы кабарда кездештирбейсиң. Бирок муну биз окуп жаткан окуя 4-өндө тең кездешет. Бекеринен эмес. Эми текст боюнча маани берели. Бетанияда пес оорулуу Шимон деген адам болгон экен. Ал тууралуу дээрлик Марктан биз окуйбуз. Ал ким болгон, кандай болгон, кантип айыктырган, бирок Ыйса теңир абдан көп пес ооруларды айыктырган. Мына ошол пес оорулардын бири бул Шимон. Эми ал үйгө конокко чакырып жатат. Балким ыраазычылык билдириш үчүн. Ошондо дасторкондо отурганда бир айнек идишке дейт. Башка котормолордо
грек, орус котормолорунда алебастр деп жазылып турат. Бул деген сөз көлөмү болжолдуу түрдө бир 0,5 грамм же болбосо 500 миллиграмм же биздин тил менен жарым литрлик бөтөлкө. Бирок ал айнек идиш десе бүгүнкү күндө биз колдонуп жаткан баягы айнек идиштер эмес. Ал учурда атайын акиташтан толук түрдө ампула катары жасалган идиштер болгон. Бул деген сөз эгерде мына медициналык тармак менен айтчу болсом, кимдир үкөл алган. Үкөлдү алып атканда ампула болот. Аны сен кесип туруп, ачып, андан кийин ичиндеги суюктукту сордуртуп аласың. Бирок аны кайрадан клей менен жабыштырууга же капкагын жабууга мүмкүн эмес. Аны бир сындырдың, анан аны колдонуш керек. Болбосо жараксыз болуп калат. Так ушул сыяктуу туюк идиште алып келди. Көлөмү болжолдуу түрдө 300 миллилитрден 500 миллилитрге чейин мына болжолдуу түрдө бул окумуштуулардын, изилдөөчүлөрдүн айтымына караганда. Ошону толук алып келип туруп, ал кымбат баалуу нарттан жасалган жыпар жыттуу анан таза май алып келди дейт. Эгерде ар бир сөздөргө маани берсек, биринчиден идиш жарым литр, ал кымбат баалуу, жогорку деңгээлде сапатын айтып жатат материалдын. Андан кийин нарттан жасалган жыпар жыттуу. Нарт деген атайын өсүмдүк болгон, же кайсы бир изилдөөлөрдө бул атайын чайыр. Ал кымбат ушунчалык жогорку сапаттагылары укмуштуудай жыттарды берген. Анан таза май алып деп жазылып турат. Эгерде таза май деген сөздүн өзүнө берсек, керек болсо ошол Ыйса Машаяктын доорунда дагы подделкалар болгон экен. Фальшивый деп коет эмес, бүгүнкү күндө жасалма. Мисал үчүн, Кытайдан келген көпчүлүк товарлар дүйнө жүзүндө бар. Бирок дүйнө жүзүндөгү ошол түп нускасындагы же оригинал, же чыныгы сапаттуу товарды Кытай болсо өндүрүштүк өзүнүн тармагында экономикалык жаатта эмне кылып атат? Анын сапатсызыраак, арзаныраак. Эгерде ошол костюмдун баасы болжолдуу түрдө кымбат баада болсо, 10 000 сом болсо, Кытай буну тигип туруп, жасап сага 2 000 сомго берет. Ошондой эле окшош. Бирок сапатын алып карап келгенде таза эмес болуп калат. Бул жасалган же анын көчүрүлгөн формасы. Демек, таза май алып бир аял келди дейт. Бул бир аял болсо, башка жакшы кабарларда Лазардын эки карындаш болот эмес, бирисинин аты Марта, бирисинин аты Мария. Мына ошол Мария деген түшүнүктөр бар. Биз кошулабыз, анткени Мариянын мурдагы жашоосу ал күнөөлүү, ал Кудайга жакпаган жашоодо жашачу, бирок качан Ыйсадан келип кечирим алгандан кийин ал аял толук кандуу кечиримге Ыйса тарабынан тазаланууга ээ болду. Демек, ал идиштин оозун сындырды, анан майды Ыйсанын башына койду. Эми бир аз тарыхый, маданий ошол доордун учуруна бир аз саякат жасайлы. Кандай болгон? Мурда чыгыш элинде, көбүнчө еврейлерде, аларда үйгө конокко келгенде бүгүнкү күндө биз үстөлгө отуруп атпайлыбы? Үстөлгө отуруп, столго тамактарды коет. Башкача айтканда, биз жарым деңгээлде отурабыз. Бизге бүгүнкү күндө ыңгайлуу. Орто Азияда, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистанда бизде ошол чыгыш элине, Ыйса Машаяктын дооруна жакыныраак маданий бир мурастарга ийбиз. Бул деген сөз, биз жерге отуруп тамактанабыз. Биз дасторкон жаябыз. Бирок чыгыш элинде дагы бир өзгөчөлүк болгон, алар жамбаштап алып, моореки сол чыканагын менен таянып, денеси таянып, өтө жаткан эмес, бирок ошондой абалда анан сүйлөшкөн, баарлашкан, чай ичишкен, мамилелешкен. Бул ошол учурдагы тарыхый деңгээл менен алып калаганда бул жат көрүнүш болгон эмес. Бүгүнкү күндө эгерде кыргыздын үйүнө бирөө келип
биз коноктордун көзүнчө мен эгерде чыкканактанып алып таянып алып чай ичип атсам, бул уят, бул адеп акылакка жатпайт, бул адептүүлүккө жатпайт, бул тарбия көргөн немеби деп бизди урушу мүмкүн. Бирок ошол учурда Ыйса Теңирдин доорунда жана ошол чыгыш элдеринде бир аз жартылай жатып алып, чыкканактанып алып, тамак жөө же баарлашуу бул жат көрүнүш болгон эмес. Демек, туруп турган адамга ошол жарты жаткан адам ылдый болгон. Анан албетте аял келип, анын башына жыпар жыттуу майды коюп, аны майлады. Эми 4-чү аятта. Ошондо кээ бирөөлөр ачууланышып, өз ара жыпар жыттуу майды мынча ысырап кылуунун эмне кереги бар эле? Аны 300дөн ашык динариге сатып, жакырларга таратып берсе болмок да дешти. Ошентип, алар аялга наразы болушту. Түп нускасында ачууланыштуу деген сөздүн дагы өтмө маанисинде, күчөтмө маанисинде айтылган дагы жагдай бар. Бул болсо мындай ачууланды деген сөздүн дагы жогорку деңгээлде күчөтүп берет. Аябагандай гнев, ушундай чукул ачууланыштуу деген дагы ойдо. Демек, ошол жерде отурган адамдар анын көпчүлүгү Исанын шакирттери болчу. Мына ошолор ачууланып жатат. Алар өз ара бири-бирине шыбырт күбүрт менен Мореке алып келген жыпар жыт көрсө, алар ал жыпар жыттуу майды кымбат экендигин, сапаттуу экендигин, абдан жогорку деңгээлде жасалгандыгын, деги эле башка айтканда кымбат тургандыгын алар абдан жакшы билген. Алар күңкүлдөп жатат. Бирок суроо туулат. Эмне себептен алар? Биринчиден аял алардын чөнтөгүндөгү акчага, капчыгындагы акчасын алган жок. Экинчисинде ошол жердеги атайын кутучудан алган жок. Аял өзүнүн балким мээнеттери менен топтогон акчасына алган чыгар. Бирок эч жерде биз текст боюнча байкабайбыз. Алардан акча чогултуп келип анан ошону барып алып келген деп. Жок. Биринчиден алар тактабай туруп, билбей туруп аялды ашкерлегендей. Аялга орой мамиле кылышууда, тили менен тийгизүүдө, тили менен ошол аялды жемелөөдө. Анан 5-чи аяттын аягында ошентип алар аялга нааразы болушту дейт. 6-чы аятта болсо, бирок Ыйса аларга мындай деди: аны жайына койгула, эмнеге аны оңтойсуздандырып жатасыңар? Ал мен үчүн жакшы иш кылды дейт. Ыйса аялдын жасаган ишинен кереметтүү, жакшы ишти көрө алды. Грекчесинде, түп нускасында жакшы иш кылуу же болбосо ал мен үчүн жакшы иш кылды деген сөз бул эки сөз менен айтылат. Жаңылбасам, бирөөсү каллос же калиос. Экинчиси агатос деген сөз бар. Агата деген ысымдар бар эмеспи? Бул жагымдуу, боорукерлик иш деп которсо, жанагы калиос деген сөз бул назик, андан дагы жумшак иш дегенди түшүндүрөт. Демек, эки маанини берет. Ал биринчиден ушунчалык боорукерлик же болбосо кандай ачык жүрөк, берешендүүлүк менен чын жүрөктөн жакшы ишти жасады, анан назиктик менен. Мына Ыйса анын ишин баалап жатат. Анткени жакырлар ар дайым жаныңарда. Мен силер менен төөлүк боло бербейм, силер жакырларга дайыма жардам берген кездерде мүмкүнчүлүгүңөр бар деп Ыйса Теңир Мыйзамдык айтылуу китеби 15-чи бөлүм 11-чи аятта дагы ал шилтеме келтирип атат. Демек, жаныңардагы, жан жакып элиңердеги муктаж болгон адамдар дайыма болот. Бирок мен силер менен дайыма боло бербейм. Ушул жерде өтө маанилүү нерсе жатат. 8-чи аятта:
Бул аял колунан келгенин кылды. Мени көргө коюуга даярдаш үчүн алдын ала денемди майлады. Аял болсо Ыйсанын алдын ала өлө тургандыгын билген эмес. Ал атайын ошол нерсени Ыйса өлөт да бир нече күндөн кийин. Анткени Ыйса ушул окуядан кийин дээрлик бир жуманын тегерегинде Ыйсаны айкаш чыгашка кадашмак. Башкача айтканда Ыйсанын өлүмүнө саналуу күндөр гана калган болчу. Саналуу күндөр гана калган болчу. Бирок Ыйса айтып жатат. Ыйса анын кылган ишин жакшы жакка жоорудо. Бир нече күндөн кийин мени өлтүрүшөт. Менин денемди бальзамдайт. Анткени ошолдордо атайын салт болгон. Ошолдордо атайын түшүнүк болгон. Өлгөн адамды эгерде колунда бардар адамдар болсо, сөзсүз түрдө денесин майлоо керек эле. Бул ошол акыркы сапарга узатып жатканда анын денеси менен коштошуу же анын денесине болгон кайсы бир деңгээлде урмат. Ыйса теңир айтат, мына ал ошол нерсени жасады, анан жазылып турат. А бул аял колунан келгенин кылды. Ал эми биз жогоруда окудук, аны 300дөн ашуун динарийге сатып, анан жакырларга андан түшкөн акчаны жакырларга таратып берсе болот эле. Келиңиздерчи ушул тууралуу сүйлөшөлү. Эсеп боюнча ким эсепке кызыкпайт? Үйдө айлык ак келгенде 30 миң алсак, 40 миң алсак, бунун 10 миңи карыздарга, бул 5 миң бияка, бул 5 миң продуктуга, бул бала бакыранын кийим кечесине деп эсептейт эмеспизби? Ар бир адам цифрага жакын болобуз. Анан бир да динарий бул бир адамдын бир күндүк эмгек акысы. Жалданган адамдын жалданып ишенген же мандикер дейбизби? Мына ошол адамдын бир күндүк эмгек акысы. Эгерде ар бир өлкөнүн күнүмдүк утурумдук же күнүмдүк иштеген ишкердин эмгек акысын эсептесек, Россияда бир күндө Петербургдун эсеби менен 4 миңден 5 миңге чейин. 5 миң деп тегеректеп алып коелу. Москвада деле болжол түрдө 5 миң. Бул бир күндүк подработкабы же халтурабы же бир күндүк иш. Кыргызстанда 2 миң же 3 миң болушу мүмкүн. Эгерде бир Россиянын ушул өлкөнүн эсеп кысабы менен алсак, анда 1,5 миллион акча болот экен. Ошол 1,5 литрлик бөтөлкөдөгү суюктук, жипар-жыттуу таза нарттан жасалган майдын баасы 1,5 миллион рублей. Элестетели. Бул деген сөз, эгерде адам бир жыл бою күнүнө 5 миң сомдон айлык акы алып иштесе, ичпей жебей топтосо, анда ушул майды сатып алат экен. Бүгүнкү күндө Chanel, Gucci, Armani деген брендтер бар, кымбат баалуу. Мен андайлар нерсени мен окуп же бир телевизордон көрбөсөм, өзүм кийип да көргөн эмесмин. Мына ошолордо дагы мынчалык кымбат баадагы дукилер жок дээрлик. 200-300 миң болушу мүмкүн. Демек ошол аял болсо эң кымбат нерсени алып келди. Мен жана айтпадымбы, чыгыш элинде, еврейлерде, алардын катарында жан баштап жатышкан, таянып жатышкан, анан келип ошол жерде түшүнүк болгон башын майлоо же бутун майлоо деген бир ошондой бир урмат көрсөтүлгөн иштер болгон. Бул ошол элге жат көрүнүш болгон эмес. Бирок ошол аял бузулган аял эле, башка жакшы кабарларга ылайык. Ал бузулган аял болчу. Баш айтканда же бир сөз менен айтканда ал күнөөкөр аял болчу. Ошол аял Ыйса аялга жардам берди, жакшы иштерди жасады. Бирок аял болсо, мен дагы Теңириме, мага жакшылык кылган адамыма колумдан келген бир ишти жасап кылайын же жасайын деди. Ыйса Теңир айтты, бул аял жакшы иш кылды деп. 9-аятта силерге чынтып айтып коеюн. Бул жакшы кабар кайсыл гана жакка, дүйнөнүн кайсыл жагына таралбасын. Бирок ушул аял эске алынат. Демек, жакшы кабар менен кошо эле ушул аялдын кылган иши эске алынат. Аял күнөөкөр эле. Аял Ыйсаны мыкты жакшы тааныган эмес.
Бирок ал чечкиндүүлүк менен, өз эрки менен же болбосо кайраттап, ошончо эркектин арасынан уялбастан ал Ыйса Теңирге колунан келген ишти жасады. Ыйык жазууда бир окуя бар эле. Ыйса Теңир 10 пес оорулууну, мына жерде дагы биз Шымын деген ошол пес оорулуу адамдын бирок кийин Ыйса Теңир айыктырган деп окубадыкпы башында. Ыйса Теңир 10 пес оорулууну айыктырат эле. Алар көчөдө баратканда эле айыгып калат. Бирок ошол 10 пес оорулуунун ошолордун арасынан бирөө гана келип Ыйса Теңирге жарым жолдон кайтып журкап келип Ыйсага чөгөлөп ыраазычылык айткан эле да. Башка айтканда пес оорулуунун бери турганга эч нерсеси жок болчу. Эч нерсеси жок болчу. Бирок ал жакшы сөз айтканга жарады. Кыргызда сөз бар. Жакшы сөз жан эргитет деген сөз бар. Жаман сөз жан кейитет. Дагы бир сөз бар. Берерге бөзүм болбосо дагы айта турганга сөзүм болсун. Бөз деген сөз бул материал. Кыргыздарда мурда материал бул жогорку деңгээлде бааланган. Мен ошо белегиме ошол жок болсо дагы жок дегенде жакшы сөз айтканга жарайын дейт. Бир жакшы сөз айтабызбы деге? Ыраазычылык билдиребизби бир туугандар? Жакындарыбызга кол сунуп жардам берген адамдарга ыраазычылык билдиребизби? Жакшы сөз айтабызбы? Кудайга биз эмне алып келебиз? Эмнебизди беребиз? Эмнебизди табыштайбыз? Эмнебизди арнай алабыз Кудайга? Аял болсо ал жүрөгүн ачты. Баягы идиштин, кымбат баалуу идишти келип туруп бөтөлкөнүн оозун сындырып ачкандай эле. Ошол бөтөлкөдөн башка жакшы кабарда жазылып турат, ушул гана окуяны башкача сүрөттөп берет. Бирок мааниси бир. Үй жипар жыттуу жытка аңкып кетти дейт. Ачканда буркурап кетти. Биз духини себинген кезде эмне болот? Жагымдуу жыттанып кетет эмеспи? Бирок бул жерде алдаганча жогорку деңгээлдеги жыттуу нарт майы турат. Дагы ошол сыяктуу Ыйса Теңирге аял жүрөгүн ачты. Идиштин оозун сындырган сыяктуу жүрөгүн сындырып ачты. Жүрөгүндөгү жакшы нерсесин чыгарды. Идиштин ичинен жакшы нерсе аңкып чыккандай эле жүрөктөн аялдын жүрөгүнөн жакшы нерсе аңкып чыкты. Менин жүрөгүмдөн, менин жакыныма карата, бир тууганыма карата, үй бүлөмө, көчөдөгүлөргө, коллегаларыма, курбуларыма, эң негизи менин Кудайыма кандай нерсе чыгат менин жүрөгүмдөн? Бул ар бирибизге суроо. Жыйынтыктоочу 2 аят. Бул 10-11 аят. 14 бөлүм 10-11 аят. 12 шакирттин бири Жүйүт Искариот Ыйсаны кармап берүү үчүн башкы кызмат кылуучуларга барды. Алар болсо муну укканда кубанышып, ага акча берүүнү убада кылышты. Ошондо Жүйүт Ыйсаны алардын колуна салып берүү үчүн ыңгайлуу учурду издей баштады. Эми салыштыралы. Контраст. Контраст деген сөз бул ак-кара. Карама каршылыкты салыштырып көргөзүү. Жүйүт Искариот аялдан айырмаланып, Ыйсаны 3 жылдан бери жакшы билген инсан болгон. Болгондо да катардагы адам эмес. Ыйса тандап алган шакирт эле. Эми ошол шакирттин кылган планын карайлы, жасап жаткан планын, ойлонуштуруп жаткан. Ал Ыйсаны акчага болбогон акча канча акча экенин дагы биз карайбыз азыр кыскача. Ошолор Ыйсанын душмандарына салып берүү үчүн ыңгайлуу учурду издеп баштады. Аял болсо Ыйсаны табыш үчүн ыңгайлуу учурду карап жүрдү, бирок ага өзүнүн рахматын, ыраазычылыгын, жакшы нерсесин бериш үчүн издеди. Ыйсанын өлөрүнө бир жума калганда ал убакыт тапты, мүмкүнчүлүк тапты. Болгондо дагы ошол жерде эркектер менен отурганда ал көчөдө эмес. Ал жакшы шартты издеди Ыйсага ыраазычылык билдириш үчүн. Өзүнүн шакирти болсо Ыйсаны сатыш үчүн, кармап бериш үчүн ал ыңгайлуу учурду издеди. Бүгүнкү күндө менин абалым Жүйүттүн абалында эмеспи? Албетте биз Ыйсаны сатпайбыз.
Бирок Ыйсага бере турган убакытты, Ыйсага арнай турган нерселерибизди биз башка нерсеге арнап жаткан жокпузбу? Оюндарга, интернетке, кайсы бир букмекерлерге бүгүнкү күндө ставка ойногондор көп экен. Бир тууган бөлүштү. Өзү кантип ошол абалдан чыккандыгын, анан башкаларга жардам берип жаткандыгын. Бул ишенгендердин арасында да түшүнүкү бул. Дүйнөдө укмуш эмеспи казино ойноп акчасын жөнү жок короткондор. Мен Ыйсага эмнемди берип жатам? Мен Ыйсага бериш үчүн убактыларымды топтоп жатамбы? Мен Ыйсама берем, куткаруучума берем деп. Жүйүт Искариот болсо 30 күмүш шекелге, 30 күмүш шекел деген сөз 300 грамм күмүш. Бул болжолдуу түрдө 3 айлык же 4 айлык адамдын эмгек акысы. Аял болсо ичпестен жебестен 1 жылдык эмгек акысын топтоп ал Ыйсага жумшады, арнады. Албетте кичинекей бөтөлкө эле. Бирок ошол бөтөлкөдөгү суюктук билесиздерби каякта жасалган? Бул бир гана Индияда жасалган. Мен эки изилдөөчүгө таянып айтып берем. Баркли деген Библияны изилдөөчү адам болгон, анан Даллаский семинария деп коет. Бул деген сөз Америкада жогорку деңгээлде тарыхчылар, библеисттер топтолуп, анан ыйык жазуудагы тарыхый өздөрүнүн ойлорун, комментарийлерин айтышкан ошондой университет болгон. Бул эбегейси чоң изилдөө жайлары же окумуштуу адамдар Индияда гана жасалган. Мына ошону алып келип тазасын, подделкасын эмес, ал берди, арнады. Аял болсо кичинекей гана бөлүгүн алып келип бир нече тамчысын гана колдонсо болор эле. Анткени ошол чыгыш жеринде бир нече тамчы гана жетиштүү болмок. Бирок аял болсо бөтөлкөдөгү бир нече айга, балким жылга жете турган ошол кымбат баалуу майды дароо алып койду. Акыркы тамчысына чейин. Бул деген сөз Ыйса, менин жүрөгүмдөгү нерсенин баардыгын сага табыштайм, арнадым. Өзүмдүн пайдам үчүн эч нерсени жүрөгүмө каткан жокмун деген сөз. Жүйүттүн болсо кылганы, ал кичинекей ошол акчага ал алданып калды. Ал жүрөгүн берип койду. Бүгүнкү күндө мен ушул эки инсандын кайсыл тарабындамын? Биринчиден, ар кандай тоскоолдуктарга карабастан Ыйсага өз убактыңды бергенге убакыт тапса болот. Аял тапты. Аялга тоскоолдуктар болду ичара. Бирок аял ошол тоскоолдуктарга ал көз жумду, ал караган жок. Анткени Ыйса туура деп эсептеди. Экинчиден, мен Ыйсага убактымды бербей койгонго, өзүмдүн жакшы нерсемди арнаганга эч кандай тоскоолдук жок. Бирок ошого карабастан мен Ыйсадан четтеп кеткенге мүмкүнчүлүгүм бар. Демек, биринчиде жакшы иштер жасаганга Ыйсага тоскоолдуктар бар, бирок ошол тоскоолдуктарга карабастан мен Ыйсага мүмкүнчүлүк тапсам, убактымды бергенге, курмандык кылганга убакыт тапсам болот экен. Бирок ошол эле учурда эч кандай тоскоолдуктар жок, эч кандай көйгөй жок. Бирок Ыйсадан четтеп кетет экен мен. Эки негиз. Жалпылап, мен Ыйса Теңирге тоскоолдуктарга карабастан, ар кандай бурганактарга карабастан өзүмдүн убактымды берип жатсам, бул нерсени Ыйса баалайт. Ал эми тоскоолдуктар жок, тынчтык өкүм сүрүүдө, Кудайдын жүзүн, Ыйсанын жүзүн издегенге чоң мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок ошого карабастан убактымды башка нерсеге коротуп жатсам, анда бул өкүнүчтүү. Биз жөнөкөй ушундай негизги ой чыгарсак болот. Бирок кимдин жүрөгү кайсыл деңгээлде салыштыралы? Убакыт бар. Ойлонгонго, кечирим алганга. Аял кечирим алды. Аялдын арт жагында ал аял эмне менен гана алек болбосун? Ал сойкулук мененби, ал урулук мененби, ал ушакчылык менен алек болгонбу биз билбейбиз. Толук кандуу. Бирок жакшы кабарларга ылайык, эгерде ал бузулган аял болчу болсо, же ушакчы болсо,
Ыйса Теңир анын бардыгын эске алган жок. Дароо ошол жерден өчүрдү. Аял кечиримге ээ болуп, улуу тынчтык менен үйүнө кетти. Ошол эле учурда аялдан Ыйса Теңир эмнеге мага ушул нерсени бербейсиң деп андан талап кылган эмес. Аял өз чын жүрөгү менен, ачык ниети менен, ак ниеттен, өз эрки менен берди. Бүгүнкү күндө менин берип жаткан ондугумдагы, курмандыгымдагы, Ыйсага берип жаткан убактыларымдагы ушул сыяктуу болуш керек. Заставить этип бирөөнү күчкө салып зордоо эмес. Чын жүрөктөн. Кудайым ар бириңиздерге түшүнгөнгө батасын берсин, жетектесин. Амин.